Assalamu alaikum урматтуу достор. Биз Балыкчы шаарындабыз. Бул Балыкчы шаарынын Толкун деген пляжы. Эски пляжы, мындан бир 70-80 метрден кийин көл болот экен. Мына Толкундун шарпылдагы угулуп турат. Бул жерден ушул пляжга кире бериш жерде бурчта бир өзгөчө ушундай бир эмилдеген бир тууганыбызга кезигип калдык. Силерге да бир жагымдуу бир нерселерди көргөзөлү. Жаңылык. Эми ушул балык саткан кафе. Азыр ошону көргөзөйүн. Бир ушундай сонун этно стилде жасаган экен. Мынакей учундан баштап таштан тизилип, мынакей көпүрөсү бүт бардыгы жыгачтан, монун бардыгы жөн эле бутактан. Болгону фантазия, карагылачы. Мына болгону фантазия. Мынакей эшиктеринин бардыгы колго жыгачтан жасалган. Бул Жилингир деген балык саткан кафе экен. Жилингир эмне десеңер, бул кыргызча форелдин кыргызчасы экен. Жилингир. Бул Жилингир ордо деп ушул киргенде эле мына ол жеринде раковина таштан жасалган, натуральный таштан жасалган раковина. Бул жерге колуңарды киргенде эле жууйсуңар. Карагыла. Таштан, фонтан. Мынакей. Тирүү балыктар. Мынакей тирүү балыктар. Иштерден эле кармап жей бересиңер да, өзүңөр каалаган балыгыңарды кармап жей бересиңер. Ушунун баарын мына. Ушул эмилдеген бир тууганыбыз, ушул фантазиянын баардыгы ушул эмилдеген бир тууганыбыздын кол эмгеги. Магазинден бир дагы строительный материал жок. Бүт баардыгы кол эмгек. Моореки, мына өтө берейин, басар, газонду. Моореки карагыла. Эмеден камыштан баардыгы колго түйүлгөн, карагыла. Камыштан түйүлгөн. Мына да гүлдөр. Үстү да, арты да баардыгы экологиялык материалдардан жасалган. Мынакей, карагылачы. Укмуш. Бул обычный эле терек биздин эле. Кадимкидей эле терек, Кадимкидей теректерибиз. Кичинекей эле фантазия керек. Анан аракет керек. Королдун бар мосомдон мындай эле таштарды тиздик. Брусчатка отуруп эле. Таштар. Колдо бар эмне мисалы. Ушул таш мисалы бекер деле болду мисалы. Ооба. Бекер иштеткенде эми баягы алып келип сыяктагына бир аз кыйын кетти, бирок в основном Кудай таалам бергенде таштар да бар. Бул Жилингир ордодо Балыкчы шаарында ушул форелдерди тирүү бойдон кармап, свежий кууруп жегиңер келсе, ушул жерге келсеңер болот экен. Көбүнчө мисалы үчүн азыр Караколдон Бишкекке кетип, Боомдон тамак ичип атпайбызбы? Андан көрө ушул балыкчыга келип, балыкчынын мэриясынан ылдый түшсөңөр, Толкун деген 200 метрлик жерде Толкун деген пляж бар экен. Ошонун жанында бурчта эле Жилингир ордо деп турат. Азыр мен дагы бир бөлмөлөрүн көрсөтөйүн. Карагыла, ручкасына чейин жөн эле бутактан жасалган. Өрүктөн бутактар. Жыйыпчылуу, кышында кирсеңер дагы, мынакей. Очок. Кадимки от жагылып атат мынакей жактан. От жагылып атат. Кичинекей пешке, кичинекей жерди жыйыпчылуу. Керек болсо зарядкасына чейин мына гаджеттердин баардыгын карагыла. Бүт натуральный. Кааласаңар зарядкага салып, телефондорду бияка салып коесуңар. Wi-Fi шыбактардын баары бүт бардыгы баягы жапайы деп коет. Жапайы жасалган мынакей. Столдун көрүнүшүн карагыла. Оригиналдуу. Бак үстү да жыгач, шыбактар самсалап турат. Самандарыбыз бар. Бүт бардыгы натуральный. Бөлмөнүн баары ушундай экен да. Досторуңар менен келип, балык жегиңер келсе, балыктан башка да тамактар бар экен. Балыктан башка тамактар бар. Бак, бардыгы ушундай жасалган. Азыр жөнөкөй жапайы деп көрүнгөнү менен ушундайды жасаган мастер аз. Бүт бардыгы аз мастерлердин баары евро ремонтту билет, бирок мондай жапайы жасаганды азыр ушундай мастерлер жок да. Бизге в основном туристтер көп кызыгат экен мындайларга. Чет жактан келгендер. Мынакей. Бардыгы ушундай окшош. Үшүсөңөр плектер бар экен, мына. Анан колго союлган саймалар. Бул ошо сайманы мен тайнем 56-жылы сайып турушу экен. Мына колго сайылган саймалар.
Мына кол эмге. Турскийдин жээктери болчу да булар. Ошо ретинде 56-жылы ошо Тайнебе сайган экен. Гилем эч кандай бир гилемдин немесинин кереги жок. Карагыла бүт бардыгы эски мурунку саймалар. Ооба. Ана тегерекки баягы боз үйдүн бастырмасы деп коет го, бели болору. Могурек ошо Тайнемдин калган боз үйүнүн немелери, бастырмалары. Ооба. Аны да биз тигиндей кылып турган чачыла кылып туруп жасап бердик. Бул деген тыштан келген иностранецтерге ушул баалууда биз евро деп евро ремонтко жанталашсак, ал Европадагылар ал нерседен чарчап, ушул жапайыга кызыгып келишет. Ушундай өзгөчө кафе экен. Азыр биз балыкты живой кармап көргөзүп берели. Бир балык жейли деп атабыз азыр. Өзүм кармайт деп кармап берейин. Өзүм кармайын, Мына азыр балыкты тирүүлөй кармап бышырып жейбиз. Мындай эле кармайбыз, Салып турулат. Артынан болуп. Мына экөө түшүп калыптыр. Бирок биз бирөөнү кууруп жейбиз. Азыр бирөөсүн кое берели. Çoğun var mı? Orada tarazdaga tartası kendi. Koyarsanız tınçık hazır özü. 1,5 kilogram Mına. çıktı. 1,5 kilogramlık balıktı hazır. Dostlar daha bir kızıktı nerse, moğul жерде мынакей таштан тизип, бул биздин тоолу, биздин аска зоолорду чагылдырган экен, биздин агыл бирисибиз турат дегенекей. Биягында ошо агыл биристен качып эки чаарчык турат. Ушундай бир чагылдырса керек. Анан могу ортодогу сыштыкый болуп турган бурчту Хан Теңири тоосуна окшоштуруп атайын ушул 3 бурчтук ташты таап келген экен, атайын ошо окшоштургусу келип. Мына шаркыратма суу, балыкка кислород мынакей атайын. Балыктар тирүүлөй балыктар. Өзүңөр каалаган балыкты кармап жесеңиздер болот. Достор, азыр биздин кармаган балыгыбыз бышыргыча, ошол Жилингир кафесинин сервиси тууралуу түшүндүрүп берейин. Мында Жилингир деген фирменный сүрөттөр менен кагаз, стакан, мына кагаз, тарелка, кагаз, одноразовый кашык, вилкалар, балык жегенде мынакей ар бирине перчатка берилет, балыктын майы колдон кетпей калат. Анан бул дагы экологиялык таза мусор, баягы биологический мусор, баягы топуракка айланып кете турган. Кааласаңыздар, на вынос мына балыкты каалагандай немеде салып берет. Бул өтө мындай кызыктуу кафе экен да. Шерине бере турган болсоңор, достор, компаниялар балык жегеңер келсе, жолдон токтоп, ушул мэриядан ылдый түшсөңөр эле пляждын жээгинде экен. Жилингир деген кафе. Бул Жилингир менен Форелдин кыргызчасы экен. Мен биринчи жолу угатам бүгүн бияктан келип алып. Азыр балык бышкандан кийин балык жөнүндө да көргөзөбүз. Анан достор, ушул кухнясын өзүңөр тыштан мынакей терезеден балык бышырган мынакей плиткалар, сковородкалар, өзүңөрдүн балыгыңардын бышып атканын ушул жерден көрүп турсаңар болот. Бияка повардан башка эч ким кирбейт экен, таза экен бардыгы. Мынакей карагыла. Обычный борсок. Жактан бир жеп кеткен киши кайрылып келип атат. Мынакей достор, биякта бардыгы одноразовый. Балык жерде колуңар сасыбайт, мынакей салафан берет экен. Одноразовый тарелка, стакандары мына Жилингирде фирменный знак менен. Жилингир деген бул балыкты форелдин кыргызчасы экен. Биз Жилингир десе эмне деп таңалып коебуз, баарыңар эле таңалап болушуңар керек. Жилингир форелдин кыргызчасы болуп экен. Эстеп койгула. Ушул Жилингир кафесине мынакей бүгүн конок болуп отурабыз. Ошол Жилингир мына свежий балыкты азыр тыштан көргөнөбүз, азыр көргөзүп беребиз. Ошол балыкты свежий кууруп берип атат. Мынакей бир тууганыбыз коноктоп ушул Жилингир кафесинде отурабыз. Азыр баардыгын детально түшүндүрүп көргөзүп беребиз. Келиңиздер. Сонун атмосфера.
Son dam, Özgöçө. son muzika. Taken atın ne şimdi? Жилингир. Жилингир. Парелдин кыргызчасы ошо жилингир болот да. Bismillah. Pay degende эле. Пай. Кана дегеле. Аны Сауатбек эми учак атсаңыз. Бягы балчынын учасы. балыктын учасын мага тартып. Мага эмнеси жакты, биякта бир борсогу жакты. Борсогу өзгөчө борсог экен. Мына көргөзөйүн. Мондай свежий борсог экен. Жеп көрсөңөр, ушундай жумшак, даамдуу. Мына бул ким дагы Марат дагы айтты да, мындай борсог жеп көрө элекмин деп. Чынында эле. Мына каймактары дагы мына мондай жыгач идиште. Өзгөчө. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу караколдуктар, Бишкекке баратканда ушул Жилингир Ордо кафеге балыкчы шаарында Мередан эле ылдый көл жакты көздөй бурулсаңар 200 метрден кийин ушундай бурста пляждын жанында Жилингир деген кафе турат. Келип, тирүүлөй балыкты өзүңөр кармап, свежий балык жеп кеткиле. Бизде ошо Тугисте дагы жана Google Map'те менен колдонуп калбадыбы элдер. Биз Тугисте да барбыз, Google Map'те да барбыз. Картадан караса эле бияка жолду чийип берет. Жөө адамга дагы, машина менен келаткандага дагы. Буюрса астына бул мекеменин байланыш телефондорунун астына жазып коебуз, Instagram баракчасындагы астына жазып коебуз. Өзүңөр каалаган учурда келип суроолоруңорду берип, биякта бош бөлмө барбы, алдын ала билип заказ бергенге дагы ошол телефон аркылуу байланышып койсоңуздар болот.